Сонун техникалык жаңылануулар менен, инновациялык техникалар менен таныштык. Бүгүн бизде болсо дагы бир коногубуз жаркырап студиябызга келип келген чагы. Канчалык бут кирсе ошончолук кут кирет дейт. Дагы бир кут кирди. Өзгөчө этникалык стили менен, үнү менен элибизге таанымал болгон Жанара Туратова бүгүн бизде конокто. Куш келипсиз. Саламатсыздарбы? Канаңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат, чоң рахмат. Бүгүнкү таңыңыз кандай башталды? Ден соолугуңуз жакшыбы? Акырындан чоң рахмат. Таңым ушу жаркырап, сиздин студияңызда башталып атат. Маанай жакшы, баары жакшы. Азыркы учурда дейле кыргызстандыктар ушул сасык тумоого чалдыгып көпчүлүктөрү ооруп аткан маалы. Сиз кандай жакшы беле ден соолугуңузда? Сыркоологон жоксуз, Сыркоологон жокпуз. Мисалы ушул сасык тумоого чалдыгып калган учурда кандайдыр бир элдик медицина же болбосо кандайдыр бир методикаларды колдоносузбу? Тез эле сакайып кетүүнүн жолдорун билесизби? Биз ырчылык кесип болгондон кийин бат айыкканга аракет кылабыз. Бул мисалы мен үчүн бир 3 күндө айыкканга, толук айыкканга аракет кылам. Кандай жол менен? Анткени бизге да керек да. Биздин телегөрүүчүлөргө өзгөчө. Көбүрөөк ысык чайдан ичип, көбүрөөк суусундук ичип, мүмкүнчүлүк болсо, ошол 1-2-3 күн үйдө жатса жакшы болот деп ойлойм. Ошондо батыраак сакайып кетебиз. Коомчулуктан аралашпай, Ооба. Абдан жакшы методика экен. Бул сизге жардам берген, учурунда? Ооба, жардам берет, дайыма эле жардам берип жүрөт. Демек, көбүрөөк ысык чай ичебиз, үйдөн чыкпай жатабыз, суусундукту көбүрөөк ичебиз жана күчтүү тамактануу. Ооба. Эң сонун экен. Өзүңүздө чыгармачылыкта азыр кандай жаңылыктар болуп атат? Эмне менен алектенип жүрөсүз? Бул жылы маданият жана тарых жылы болуп аткандан кийин, бул жыл мен үчүн аябай жемиштүү болду. Ошол экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна карата өткөрүлгөн республикалык сынакка катышып, ошол жаңы ырым менен, кыргыз руху аттуу ырым менен биринчиликти алдык. Кут болсун. Чоң рахмат. Андан кийин жакында эле Москва шаарына барып, ошол эл аралык сынакка да катышып, экинчи орун алып келдим. Азамат, сиз чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Сиз бүгүн өзгөчө костюмдагы кийип келиптирсиз. Бул тууралуу айтып берсеңиз, ким костюмду сизди тигүүгө жардам берди? Абдан оригиналдуу десек болот. Чоң рахмат. Ушул республикалык сынак өтүп атканда бул ыр тарабынан дагы өткөн жана саркеч боюнча да этно стиль боюнча өткөн. Ошол жерден Чолпон деген жаш дизайнерлердин бири ошол кыздын Колунан жаралды. Ооба. Мен суроом төмөндөгүчө эмне үчүн этникалык багытта чыгармаларды аткарасыз? Эмне үчүн поп эмес, эмне үчүн рок эмес дегендей? Эмне үчүн этникалык багытты тандап алдыңыз? Жок, мен жалаң этникага көңүл бурбайм. Бул чыгармачылыктын баштаганым себеби ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна карата атайын бир жазылган чыгарма деп десем жаңылышпайм болуш керек. Азыр буюрса ырдап беребиз сизге. Деги эле ушул репертуар тандаганда ар кандай стилдеги ырларды ырдайбыз, батыш ырларын дагы ырдайбыз. Ошо аракет кылабыз, мындай ар тараптуу болгонго. Сахнада сиз көксөгөн теткич кайсы жерге барып такалат? Сиз көксөгөн бийиктик бул эмне болуп саналат? Бул сөзсүз мен азыр ушул улуттук консерваторияда окуйм, 3-курсунда, элдик ырдоо бөлүмүндө. Демек менин мисалы үнүм бир толук калыптана элек. Ошондуктан бул мен үчүн биринчи ошол кесибимдин жакшы бир майын чыгара ошого жетсек жана элибиздин сүймөнчүлүгүнө ээ болсок, ошол. Жана Римдеги Колизейде амфитеатрда концерт берсем деп эсептейм. Себеп дегенде чындыгында чоң арена. Ооба, буюрса аракет кылабыз. Жана ошондой эле мисалы жалаң гана ырчы болбой, мугалим да болгум келет. Анткени мен ойлойм, мугалимдин кесиби бул абдан жоопкерчиликтүү нерсе. Ошол нерсеге жетсем, ошол мен үчүн дагы ийгиликтерди жаратат деп ойлойм. Жана ошондой эле мен үчүн ийгилик мен үчүн бул сыйлуу адамдар, улуу адамдар сени кандай бир
жакшы бир сен адистигиңди жакшы баалап берсе, ошол нерсе ар бир адам үчүн өсүү жана жакшы нерсе деп ойлойм. Туура. Жанарада дагы бир эки кем айтылып келет эмеспи? Мисалы, батыштын көз карашын алганда адам баласы өзүн деги эле чыгармачыл адам болобу, көпчүлүк учурда өзүн профессионал сезиш керек депчи. Кесипкөй сезгенде гана жумушунда алдыга карай кандайдыр бир жылыштар болот дейт. Ал эми бизде болсо, мисалы, өнөр сересиндеги Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген эл артисттер айтып келет. Сен качан гана өзүңдү кесипкөй сезгенде сен ошол күнү жок болосуң депчи. Сиз кайсы көз карашты карманасыз? Чыгыш, батыш. Кесипкөйлүк. Негизи адам илгертеден бери философтор деле айтып жүрөт, адам өзүн эч качан мен бүттү, мен акылдуу болдум, мен жеттим деген учурда сиз айткандай ошол бир кандай процесс токтолот да. Адам дайыма изденип, дайыма бир жаңы нерселерди жашына карабай ошого жетиши керек деп ойлойм. Жаңылануу деп калдыңыз, жаңы тепиш деп калдыңыз. Алдыңкы күндөрдө, алдыңкы айларда балким жалпы угармандарыңызга, телекөрүүчүлөргө кандай жакшы чыгарманы даярдап койдуңуз? Бүгүнбү? Деги эле азыр буюрса репертуарыңызда. Азыр даярдап атат жаңы ырлар. Шаңдуураак бир ырлардан даярдап атабыз. Эң сан. Жанара келиңиз, анда биздин жалпы телекөрүүчүлөр күтүп калса керек. Азыр кайсы ырды аткарып берет деп, кимдин сөзү ону кимге таандык дегендей. Ушул чыгарма Кыргыз руху деп аталат. Сөзүн Бердибек Жамгырчиев жазган. Бул жаш акыныбыз, белгилүү болуш керек сизге. Обону Нурак Абдрахманов, улуу комузчубуз. Ошол агабыздын Атилахан аттуу күүсү бар. Ошол обонунун негизги обону ушул ырдын. Ошол обондон жаралган ыр. Эми аранжировкасын болсо Асылбек Насрединов агайыбыз жазып берди. Чыныгы кыргыздын накаталандырып иштеген эң мыкты чыгарма болуш керек деп ишенебиз. Келиңиз, анда азыр жалпы биздин телекөрүүчүлөр үчүн, жалпы кыргыз эли үчүн аткарып бериңиз чыгармаңызды, өтүнөбүз. Биз да кызыгып турган маалыбыз. Ооба. Жанара Туратовадан эң сонун рухту көтөрүүчү, патриоттук сезимдерди ойготуучу чыгарма болсун. Чогутуң шайлы. Көлі бол деп баласын, қорқон емес қырғыз, қолға қармап манасын, күн өткөріп аттың жалында, күйіп көнгін қызыл жалынға, қырғыз өлбөйт манас руху барында. Uçuktuk, ümit ottun jandırdık. Gödün menин көргөн алысты, көксөп тургандайым жарышты. Колудон бербей, кыргызым намысты. Ата журттун баалуу тарыхы.
Kechegісін unutpay, бүгүнкүсүн kurutpay, эртеңине көз салып эркин жүргөн булуттай. Нарттуу кыргыз тукуму терең түшүн ушуну, бардамаса курбайбы бабалардын кусуру. Өткөнүңдү урматта, өзөгүңдү кургатпа, көз талдырган кол жериңди өзгөлөргө булгатпа. Ар бир кыргыз терең ойлонсун, түкпүрүдөгү сезим ойлонсун. Сыймыктан таза кыргыз бойдонсун, элибизде дайым ынтымак болсун. Айкөл Манас батыры, кырк жору кура бир кылган, тилегейин тең кылган, кулагын таптап куш кылган, курама жайып журт кылган, үзүлгөнүң улаган, чачылганын жыйнаган, ак калпак кыргыз эл үчүн, Айкөл Манас атабыз, андан аманат жанын кыйнаган. Азаматсыз, Жанара, браво. Жогорку деңгээлде болду. Чындыгында кандайдыр бир сезимдер Болчу алар. биздин телекөрүүчүлөрдө да ойгондо болушу керек. Өзгөчө стиль, өзгөчө үн, эң сонун чыгарма үчүн сизге терең ыраазычылык. Жандуу үн болду. Жандуу үн болду, аракет кылдык. Эртең менен негизи көпчүлүк ырчылар айтат эмес, үнүбүздү ойготуп абдан кыйын. Сиз үнүңүз ойгонбой туруп ырдаган ушул болсо анда кечинде ойгонгондо эмне болот? Рахмат, чоң рахмат. Сиз кандай методикаларды колдоносуз? Мисалы, үнүңүздү дайым бир калыпта сактоо үчүн, дагы да болсо өнүктүрүү үчүн. Үнүмдү өтө эркелеткенге Кечинде алып турсам, аракет салып кылам да. Өтө эркелетпейм үнүмдү. Дайыма ушундай распевкаларды кылып, дайыма ырдап турсаң, үн өзү мындай жандуу, жакшы. Мисалы, чемичке чакпаш керек, ысык Газ алган суу аябай ичпеш суу ичпеш керек дегенчи. Ушул Анын нерсенин баары баарын туура, анын карманасыз. баары туура. Ооба. Өтө муздак ичпейбиз, анткени мисалы ырдап туруп, муздак ичип койсоң, тамаң ооруп калат. Ушундай. Өнөрлүү кыргыз элибиз өнөрү турганда эч качан жоголбойт деген жакшы сөз бар. Өнөр адамдарынан сиз сабак алчу улуу муундан кимдерди баалайсыз? Кимдердин жолу менен дегендей? Мен негизи ушул биздин маданият чөйрөсүндөгү ар бир улуу адамдарды, албетте бардык эле улуу адамдарды сыйлайбыз биз. Жана ар бир жанрда болобу, эстрадада болобу, фольклордо болобу, бардыгын сыйлайм, анткени бул нерсе ошол маданият чөйрөсүндө жүрүү, ырчы болуу же актер болуу бул өзүнчө бир эмгек, ошондуктан бул чоң нерсе. Ошон үчүн бардыгын сыйлайм, Тактап ушинтип айта албайм. Бардыгы көп биздин улуу адамдар. Эң сон, Жанара, чоң рахмат сизге, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Таң эрте Сизге келип, рахмат. абдан кызыктуу маек, жагымдуу чыгарма болду биздин телекөрүүчүлөр үчүн. Дагы да болсо ийгиликтерди кааламакчыбыз жана сиз алдыга койгон бардык максаттар ишке аша берсин. Дагы да болсо көптөгөн музыкалык чыгармаларды, көптөгөн кыргыз элибиздин дегиле рухун, жан дүйнөсүндө күч бере турган ушундай чыгармалар көп болсун демекчибиз. Чоң Келип рахмат. бергениңизге чоң рахмат, чыгармачылык ийгилик. Чоң рахмат.